Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Аллах Таалага чексиз шүгүрлөрдү айтып, пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга Аллах Тааланын саламын, салаватын, тынчтыгын тилеп, бүгүнкү сабагыбызды баштайбыз. Бүгүн өтө турган сабагыбыз сахабалардын жашоосунан кээ бирки көз ирмемдер китебинен болмокчу. Бул китеп сахабалардын бардык жашоосун камтып алса да, аябай керектүү, пайдалуу, жашообузга аябай чоң сабактар ала турган окуяларды камтыйт ичине. Биринчи эле окуп, таанып, үйрөнө турган сахабабыз бул Анас ибн Малик аль-Ансари. Бул сахабага пайгамбарыбыз көптөгөн дуаларды кылган. Ошол дуалардын бири: Аллахумма арзукху малан ва валада ва барик лаху. О Аллахым, ага рызкы бер, мал бер, перзент бала бер. Ошондой эле ага береке бер деп пайгамбарыбыз дуа кылган. كان أنس بن مالك في عمر الورد حين لقنته أمه الغميساء الشهادتين. Анас ибн Маликтин апасы Гумайса ага шахадатайнды, башкача айтканда келимени ашхаду ан ла илаха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулух келмесин үйрөткөн кезде ал өмүрүнүн гүл чагында эле дейт, жаш кезинде эле дейт. وأطرعت فؤاده الغض بحب نبي الإسلام محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. Ошондой эле Анас ибн Маликтин жүрөгүнө ушул исламдын пайгамбары болгон Мухаммад, Абдуллахтын уулу Мухаммадга болгон сүйүүнү толтурган эле өзүнүн уулунун жүрөгүнө. فشغف أنس به حبا على السماع ولا غروة فالأذن تعشق قبل العين أحيانا. Анас ибн Малик пайгамбарыбызды көрбөстөн туруп, кулагы менен угуп жүрүп сүйүп калган. Караңыздарчы, эч шек жок дейт, эч күмөнсүз, эч күмөн жок. Кээде көз менен көрбөй туруп, кулак менен угуп сүйүү бул мүмкүн дейт, эч шек күмөнсүз. كم تمنى الغلام الصغير أن يمضي إلى نبيه في مكة. Ушул кичинекей бала Меккеге барып пайгамбарына жолугууну аябай каалады эле дейт. Ал кезде пайгамбарыбыз Меккеде болгон болчу, Мадинага хижрат кыла элек болчу, көчүп бара элек болчу. Же болбосо пайгамбар Мадинага, Ясрибке келүүсүн аябай үмүт кылып, ынтызар болуп күтүп жатты дейт. Жаш болсо дагы пайгамбарыбызга болгон сүйүүсү ушунчалык күчтүү болгон. Пайгамбарыбызды көрүү менен көзүнүн кубануусу, жүрөгүнүн сүйүнүүсү, бактылуулуктун дамын татууну каалаган эле дейт. Пайгамбарыбыздын көрүүнүн бактылуулугун татууну каалаган эле. Лам ямди аля залика тоили вактын хатта сара фи ясриба ал-махзузати ал-магбутати анна النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه الصديق في طريقهما إليها. Мындан көп убакыт өтпөй эле аябай берекелүү болгон, көпчүлүк дүйнө суктанган Мадинага ушундай бир кабар тарады дейт. Кандай кабар тарады? Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям жана анын досу Абу Бакр ас-Сиддик Мадинага карай жол тартканы жөнүндө кабар жайылды дейт. فغمرت البهجة كل بيت وملأت الفرحة كل قلب. Ошентип Мадина элинин үйлөрүн сүйүнүч, кубаныч ороп калды дейт. Ошондой эле жүрөктөрүн дагы сүйүнүч, пайгамбарыбыз келатат деген бир сүйүнүч, кубаныч, күтүү жүрөктөрүнө орноп калды дейт. وتعلقت العيون والقلوب بالطريق الميمون الذي يحمل خطى النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه إلى يثرب. Ошондо элдер эмне кылды дейт? Жүрөктөрү, көздөрү пайгамбар менен анын досу Абу Бакр ас-Сиддикти алып келаткан берекелүү жолду тиктеп туруп калышты дейт. Күтүп, ынтызар болуп туруп калышты дейт. Жүрөктөрү дагы, көздөрү дагы ошол жолго байланып калды дейт, берекелүү жолго. Ва ахаза ал-фитяну юши'уна ма ишрaqati kulli sabahin. Ошондо эмне кылды дейт? Мадинанын жаш балдары
күнүгө күн чыгар менен эртең менен туруп алышып Мадинага туура эмес кабарды жайып жатышты дейт. Инна Мухаммаден коджа, Мухаммад акыйкатта Мадинага келди деп туура эмес кабар жайып жатышты дейт. فكان يسعى إليه أنس مع الساعين من الأولاد الصغار لكنه لا يرى شيئا فيعود كئيبا محزونا. Ошондо ошол жаш балдар менен чуркап барып, ошол жолду тиктеп барып, пайгамбарыбызды көрүүнү каалаган Анас ибн Малик эч ким жок экенин көрүп, кайра кайгырып, көзүнө жаш айлангандай болуп кайгырып, кайра кайтып келатты дейт үйүнө. وفي ذات صباح شزي الأنداء نضيء الرواء هتف الرجال في يثرب إن محمدا وصاحبه غدوا قريبين من المدينة. Bir günü deyt, erteң менен аябай сонун миск жыттанып турду дейт. Мадинада аябай сонун жыттанып турду дейт. Шүдүрүмдөр да бар эле дейт, аябай кооз. Шүдүрүмдөр аябай кооз болуп турат эле дейт. Ошол кезде адамдар, эркектер кыйкырып баштады дейт. Мухаммад жана анын досу көрүндү деп, алыстан анын досу көрүндү деп кыйкырып башташты дейт. فَتَفِقَ الرِّجَالُ يَتَّجِهُونَ نَحْوَ الطَّرِيقِ الْمَيْمُونِ الَّذِي يَحْمِلُ إِلَيْهِمْ نَبِيُّ الْهُدَى وَالْخَيْرِ. Ошондо эркектердин бардыгы ошол жолду карай бет алышты, чуркап жөнөштү дейт. Ошол берекелүү пайгамбарды, туура жолдун жана жакшылыктын пайгамбары болгон пайгамбарыбызды көргөнү чуркап жөнөштү дейт. ومضوا يتسابقون إليه جماعات تتخللهم أسراب من صغار الفتيان تزغرد على وجوههم فرحة تغمر قلوبهم الصغيرة وتطرع أفئدتهم الفتية. Ошентип кудум асманда топ-топ болуп чымчыктар учат го кеде. Ошентип топ-топ болуп адамдар биринен ашып бири учуркап жөнөштү дейт. Ошол пайгамбарыбызды көргөнү. Алардын арасында жаш балдар дагы бар эле дейт. Кудум чоң эркектер турушса, алардын араларынан өтүп жаш балдар дагы чуркап жөнөштү дейт. Жүрөктөрүндө сүйүнүч каптап калган эле дейт. Кичинекей жүрөктөрүндө сүйүнүч каптап, жүздөрүнөн болсо сүйүнүчтөн болгон үндөр чыгат го, ошондой үндөр чыгып жатты дейт. وكان في طليعة هؤلاء الصبية أنس بن مالك الأنصاري. ошолордун арасында Анас ибн Малик al-Ansari да болгон. أقبل الرسول صلوات الله وسلامه عليه مع صاحبه الصديق ومضى بين أظهر الجموع الزاخرة من الرجال والولدان. Ошондо пайгамбарыбыз менен Абу Бакыр жетип келди дейт. Жетип келип, аларды ороп турган жаш балдар, чоң эркектердин арасынан басып өтүп жатышты дейт. Амма нисватул мухаддарат ва сабая ас-сагират фaqat алауна сутухул маназил ва жа'ална ятарa'ина ар-расула саллаллаху ва саламуху алейхи ва якулна айюхум хуа. Өздөрүнүн жабынган аялдар болсо дейт, өздөрүнүн үйлөрүндө болчу дейт. Жана жаш кыздар дагы өздөрүнүн үйлөрүндө болуп, дээрлик ал жакта жамгыр аз жаганда, чөл жакта. Ошондуктан үйлөрүнүн үстүндө биздикиндей чатырлары да жок болгон. Ошол үйлөрүнүн үстүлөрүнө чыгып алып, алыстан карап жатышты дейт. Кайсынысы пайгамбар деп ошентип бири-биринен сурашып жатышты дейт. فكان ذلك اليوم يوما مشهودا ظل أنس بن مالك يذكره حتى نيف على 100 من عمره. Ал күн аябай эсте каларлык күн эле дейт. Анас ибн Малик 103 жашка чыккан, ошол 103 жаш өмүрүндө эч унутпастан дайым эскерип жүрөт эле дейт, эстеп жүрөт эле дейт. ما كاد الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يستقر بالمدينة حتى جاءته الغميسة بنت ملحان أم أنس. Пайгамбарыбыз келип жайгаша электе эле, жакшы жайгашып, жакшы отурукташа электе эле Милхандын кызы Гумайса пайгамбарыбызга келди дейт. Анын жанында жаш бала бар эле дейт. Анын чачын өрүп койгон эле дейт. Кичинекей кылып өрүп койгон эле дейт.
баскан сайын чачы бир бул жака ойноп турат эле дейт чачы. Ал келип пайгамбарыбызга салам айтып, алиге алып мындай деди: "Эй Алланын элчиси, бул жерде Мадинада сага белек берген бир да эркек жан калбады, бир да аял калбады" дейт. Бардыгы сага белек беришти. А мен сага эч кандай белек таба албадым. Ошондуктан мен өзүмдүн уулумду сага алып келдим белек катары деп өзүнүн уулун берет пайгамбарыбызга. Буну алгының сен өзүң каалаганыңча иштет, кызматыңды кылдыр деп өзүнүн баласын белекке берип жатат. Караңыздарчы, пайгамбарыбызга болгон сүйүүдөн улам ушунчалык чоң курбанчылык кылып жатат. Азыр кайсыл эне өзүнүн баласын бирөөгө берип салсын? فهش النبي صلى الله عليه وسلم للفتى الصغير وبش ومسح رأسه بيده الشريفة ومس ذوابته بأنامله الندية وضمه إلى أهله. Ошондо пайгамбарыбыз Анас ибн Маликти карап, аябай жүзүнө кубаныч кирип, сүйүнүч кирди дейт. Аябай сүйүндү дагы. Анас ибн Маликтин башынан сылап, манжалары менен өрүлгөн чачтарын сылап, өзүнүн үй бүлөсүнө кошуп алды дейт. Анас ибн Маликти эркелетишип, Унайс деп чакырат эле, кеде кичинекей Анас деп чакырат эле. Пайгамбарыбыздын кызматына келген учурда Анас ибн Малик 10 жашта эле. Ошентип Анас ибн Малик пайгамбарыбыз Аллах Тааланын жанына баргыча, жан бергиче пайгамбарыбыздын жанында, пайгамбарыбыздын кол астында, көз алдында кызматын кылып жүрдү дейт. فكانت مدة صحبته له 10 سنوات كاملات نهل فيها من هديه ما زكى به نفسه ووعى من حديثه ما ملا به صدره. Пайгамбарыбыздын жанында жүргөн учурда дейт, пайгамбарыбыздын илимин алды дейт. Кудум суу алып ичкендей пайгамбарыбыздын илимин алды дейт. Ошол учурда ал илим Анас ибн Маликтин кадимгидей ички дүйнөсүн, жүрөгүн тазалап турат эле дейт. Ар бир алган илими, андан пайгамбарыбыздан алган хадистери, анын сөздөрү пайгамбарыбыздын жүрөктөрүн толтуруп турат эле дейт. Ошондой эле пайгамбарыбызды эч ким тааныбаган, эч ким Анас ибн Маликчелик билбеген да. Анас ибн Малик дейт, пайгамбарыбыздын акыбалдарын, кабарларын, пайгамбарыбыздын сырларын, пайгамбарыбыздын сыпаттарын, пайгамбарыбыздын кулк мүнөздөрүн Анас ибн Маликтей эч ким билген эмес дейт. Анас ибн Малик анын жанында жашаган. وقد لقي أنس بن مالك من كريم معاملة النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يظفر به ولد من والد дейт. Ушул жерге маани бериңиздер. Анас ибн Малик дейт, эч бир бала өзүнүн атасынан көрбөгөн мамилени пайгамбарыбыздан көрдү дейт. Ушунчалык жакшы мамиле көрдү дейт пайгамбарыбыздан. وذاق من نبيل شمائله وجليل خصائله ما تغبطه عليه الدنيا. Ошондой эле пайгамбарыбыздын аябай фазилеттүү сыпаттарын өзүнө алды дейт. Аябай улуу кулк мүнөзүн өзүнө сиңирип алды дейт Анас ибн Малик. فلنترك لأنس الحديث عن بعض الصور الرضاءة من هذه المعاملة الكريمة التي لقيها في رحاب النبي السمح الكريم صلى الله عليه وسلم فهو بها أدرى وعلى وصفها أقوى. Анда эмесе дейт, сөздү Анас ибн Маликтин өзүнө берели дейт. Ал бизге караганда пайгамбарыбыздын жанында көп жүргөн, пайгамбарыбыздын сыпаттарын, кулк мүнөзүн бизге караганда жакшы билет жана бизге караганда эң жакшы сыпаттап берет. Анас ибн Малик айтат, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам адамдардын кулк мүнөзү боюнча эң жакшысы эле дейт. Ошондой эле ачуусу тез келбейт эле дейт. Ачуусу тез келбейт эле, өзүн кармай билет болчу дейт. Дайым өзүн кармап жүрөт эле дейт. Ошондой эле аябай боорукер, аябай мээримдүү, аябай жумшак эле дейт. Бир күнү мени
бир кажетін бүтүрүп келүү үчүн мени бир жака жөнөттү дейт. Ошентип мен жолдо бараттым дейт. Жолдо баратсам базарда жаш балдар ойноп жүрүптүр дейт. Мен дагы алардын оюнуна кызыгып кирип кеттим дейт аларга. Алар менен ойноп көп убакыт өткөрүрдүм дейт. Бир маалда эле ойноп жүрсөм дейт, аркаман бирөө кармады дейт. Мен чочуп кетип аркамды дароо карасам, пайгамбарыбыз турат дейт. Пайгамбарыбыз мага карап жылмайып туруптур дейт. Ошондо мага айтты дейт пайгамбарыбыз: "Мен сага буйруган жака бардыңбы?" деп айтты дейт. Эй, Унайс деп эркелетип айтыптыр да. Эй, кичинекей Анас, мен сага буйруган жака бардыңбы деп айтыптыр. Ошондо чочуп кеткенде баягы тилибиз буралып калат го, тилибиз буралып эмнени сүйлөгөнүбүздү билбей калабыз го, экиленип. Ошентип кеттим дейт. Ошентип чочуп кетип, ооба деп жибердим дейт. Өзү бар элек, ооба деп жибердим. Анан кийин кайра сөзүмдү оңдоп, мен азыр барам. Эй, Алланын элчиси деп жибериптир. Мен азыр кетип атам деп айтып жибериптир. Ошондо Аллага касам ичип айтам дейт. Аллага касам ичип айтам, пайгамбарыбыздын жанында 10 жыл кызмат кылдым дейт. Ошол мөөнөт ичинде мага бир дагы эмне үчүн сен мынаны кылдың, мынаны мындай кылып койдуң, же болбосо эмне үчүн мынаны кылбай койдуң деп когун бүркөп эч качан мындай сөз айткан жок дейт мага 10 жыл ичинде. Караңыздарчы, бул деген аталыктын, пайгамбарыбыз аталыктын эң жогорку деңгээлин көрсөтүп кетти. Аталыктын эң сонун үлгүсүн, эң бийик өрнөгүн көрсөтүп кетти. Пайгамбарыбыз Анас ибн Маликти чакырганда жөн Анас деп чакырбастан эй Унайс деп чакырат эле дейт. Кээде эй Унайс, кээде болсо я Бунай, эй балам, эй уулум деп чакырат эле эркелетип. Ва кана ягдиqu алейхи мин насаихихи ва маваизихи ма мала қалбаху ва малака луббаху. Ошондой эле Анас ибн Малик пайгамбарыбыздын аябай көп насааттарын алчу эле дейт. Насааттарын алып, ал насааттар менен жүрөгүн, акылын толтурчу эле дейт. Ошол насааттардын кээ бирлерин айта турган болсок, я Бунай, ин qadarta an tusbiha wa tumsiya wa laysa fi qalbika ghishun li ahadin faf'al. Эй балам дейт, сен жүрөгүңдө эч кандай бирөөгө болгон кыянаттык, алдамчылык, кек сактабастан туруп таң аттырган болсоң, же болбосо кеч кириптирген болсоң, сен ошонуңдан жазба дейт, ошонуңду улант дейт. Я Бунай, инна залика мин суннати ва ман ахя суннати фақад ахаббани. Эй балам, бул менин сүннөтүмөн дейт. Бул менин сүннөтүм дейт. Жана ким менин сүннөтүмдү тирилтсе, ал мени сүйгөн болот дейт. Ошондуктан көп айтып келебиз, пайгамбарыбызды сүйөбүз десек, анын сүннөтүн аткарышыбыз керек. Пайгамбарыбызды кантип сүйө алабыз? Анын сүннөттөрүн аткаруу менен сүйө алабыз. Ва мен ахаббани кана маи фил жаннати. Жана ким мени сүйө турган болсо, бейиште мени менен болот деп атат. Пайгамбарыбыз өзү сөз берип жатат. Я Бунай, иза дахалта ала ахлика фасаллим якун баракатан алейка ва ала ахли байтик. Эй уулум, эгер сен бир жактан келатып үйүңө кире турган болсоң, сен үйүңө салам бергин, үй бүлөңө салам берип киргениң деп атат. Сага жана үй бүлөңө береке болот дейт. Өзүңө дагы, үй бүлөңө дагы береке болот, береке кирет. Пайгамбарыбыз жан бергенден кийин, пайгамбарыбыз өзүнүн сүйүктүү Раббысына кеткенден кийин Анас ибн Малик 83 жыл жашады дейт. Ва мала хилалаха ас-судура илман мин илми расулил азам саллаллаху алейхи ва саллам. Ошол өмүрүндө дейт, 103 жыл жашады. Ошонун 10 жылы пайгамбарыбыздын жанында өттү, кызмат кылып. Ошол учурда дейт, жүрөгү дейт, илимге толгон эле дейт. Пайгамбарыбыздан илим алды да, ошол илимге толгон эле дейт. Фиха луқулу фикхан мин фикхин нубувати. Ошондой эле пайгамбардын акылы Анас ибн Маликке дагы жуккан эле дейт. Аябай акылдуу болгон эле дейт. Ва ахя фиха алқулуба бима бассаху байна ас-сахабати ват-табиина мин хади ан-наби саллаллаху алейхи ва саллам.
Ошондой эле ошол илимди алып, Анас ибн Малик илим алып, жөн эле койбостон сахабаларга, табииндерге пайгамбарыбыздын илимин жайды дейт. Ва ма азааху фин наси мин шарифи аквали ар-расулил азам саллаллаху алейхи ва саллям ва жалили афали. Ошондой эле пайгамбарыбыздын шарапаттуу, улуу сөздөрүн ошол сахабаларга, табииндерге, өзүнөн кийинкилерге жайды дейт. Анас ибн Малик мындай бир маржи, кайтуучу нерсе болуп калды дейт. Мисалы, биз Кудай сактасын ооруп кала турган болсок, олуттуу бир оору менен ооруп кала турган болсок, доктурлардын, врачтардын эң күчтүүсүн издейбиз, эң ишин эң мыкты билгендерин издеп, ошого барабыз. Мындай жөнөкөй доктурларга бара бербейбиз. Анас ибн Малик дагы кудум ошондой болгон эле дейт. Бардык сахабалар бир кандайдыр бир көйгөй чыкса, бир түшүнбөстүктөр чыкса, дароо Анас ибн Маликке барып чечип алышат эле дейт. Кайта турган адамы бул Анас ибн Малик болгон дейт. Сахабалар бир күнү адамдар пайгамбарыбызга кыямат күнү бериле турган хауд, бир көл боюнча талашып жатышкан эле дейт. Ошол пайгамбарыбызга бериле турган көл боюнча талашып жатышканда Анас ибн Маликке барып сурашты Ошондо Анас ибн Малик не деди? Мен ушуну эч ойлобоп турмун дейт. Ушунча өмүр жашап, ушунча жаш жашап, силер сыяктууларды эч көрбөп турмун. Силер сыяктуу ушул пайгамбардын хауду, пайгамбарыбыздын көлү жөнүндө талаша турган адамдар болот деп акылыма эч келбептир эле. Силер мени таң калтырдыңар деп айтат, Анас ибн Малик. Мен дейт, ушулунча өмүр жашадым, карыяларды көрдүм, аксакалдарды көрдүм, кемпирлерди көрдүм. Алар намаз окушпайт эле дейт, намаз окушпаса дагы ошол кыямат күнү пайгамбарыбызга бериле турган көлдү сурап өздөрүнө дуа кылышат эле дейт. Таң калып айтат да. Ошентип Анас ибн Малик 103 жыл жашады. Ошол 103 жыл өмүрүндө пайгамбарыбызды эч качан эсинен чыгарбай дайым эстеп жүрдү дейт. Ар бир окуяларын эсинен чыгарбады дейт. Пайгамбарыбызды биринчи жолуктурган учуру жүзүндө аябай чоң сүйүнүч болгон эле дейт. Аябай жүрөгү сүйүнүп, толкунданып, жүзү сүйүнгөн эле дейт. Эң биринчи жолуктурган учуру. Ал эми андан айрылган күнү жүрөгү ушунчалык ооруп, жүзүнөн ушунчалык кайгынын бир изи көрүнөт эле дейт. Кайгынын бир көрүнүшү бар эле дейт. Жүзүндө көзүнөн аябай көп жаш аккан эле дейт. Харисон аля мутабаатихи фи аф'алихи ва аквалихи юхиббу ма ахабба ва юкраху ма куриха ва кана аксара ма язкуруху мин айямихи яуман дейт. Анас ибн Малик пайгамбарыбыз негизи эле бардык сахабалар пайгамбарыбыздын эмне кылса ошону кылып, эмнени сүйлөсө ошону аткарганга дайымдай ынтызар болуп турушат эле. Дайым ошого даяр болуп, аябай жакшы көрүп кылышат эле дейт. Пайгамбарыбыз эмнени кылса ошону кылып. Ошолордун бири Анас ибн Малик да ошондой эле дейт. Пайгамбарыбыздын сөздөрүн, кылган иштерин дайым аткарып, ынтызар эле дейт ошолорду баарын аткарганга. Эмнени жакшы көрсө ошону жакшы көрүп, эмнени жаман көрсө ошону жаман көрөт эле дейт. Жана аябай көп эскерген, аябай көп эстеген нерсе бул 2 күн эле дейт. Ал кандай күн? Биринчи пайгамбарыбыз менен жолуккан күн, ошондой эле пайгамбарыбыздан айрылган күн болчу дейт. Эгер ошол 2 күндүн биринчисин эстесе дейт, аябай жүрөгү сүйүнүп, бетине ушунчалык сүйүнүчтүн бир немеси көрүнөт эле дейт, жүзүндө. Эгер экинчи күндү эстей турган болсо дейт, башкача айтканда пайгамбарыбыздан айрылган күндү эстей турган болсо дейт, жүрөгү титиреп, ыйдын үнү чыгат эле дейт. Секин ыйлап баштап, акыры катуу ыйлап жиберет эле дейт. Анан аны көргөн сахабалар, айланасындагылар баары ыйлайт эле дейт. وكثير ما كان يقول لقد رأيت النبي عليه الصلاة والسلام إذا دخل علينا ورأيته يوم قبض منا فلم أرى يومين يشبهانهما дейт. Айтат, мен жашоомдо дейт 103 жыл жашадым. 103 жыл жашады, ушул жашоомдо дейт, мен
эки гана күндү билем дейт. Субханалла, караңыздар, канча жыл жашады, эки гана күндү билем дейт. Мен жашоомдо эки гана күн бар дейт. Ал дейт, биринчи пайгамбарыбызды жолуктурган күн жана пайгамбарыбыздан айрылган күн дейт. Башкача айтканда, андан калган күндөр мен үчүн эч кандай маанисиз өттү дейт. ففي يوم دخوله المدينة أضاء فيها كل شيء وفي اليوم الذي أوشك فيه أن يمضي إلى جوار ربه أظلم فيها كل شيء. Пайгамбарыбыз биринчи жолу Мадинага кирген күн дейт, Мадинаны аябай нурлантып салган эле дейт. Кадимгидей нур чачырап турчу эле дейт Мадина шаарынан. Ал эми пайгамбарыбыздан айрылып, пайгамбарыбыз өзүнүн сүйүктүү Раббысына кеткен күнү дейт. Кадимгидей караңгылык каптап калды дейт шаарыбызды. Кадимгидей нур жок болуп эле караңгылык каптап калды дейт. Ва кана ахиру назратин назартуха илейхи яумал иснейн хина кушифату сатарату ан худжратихи. Мен пайгамбарыбызды эң акыркы көргөн күнүм дейт. Анын бөлмөсүнөн парда ачылган күн дейт. Парда ачылганда ошондо жүзүн көргөн элем дейт. Пайгамбарыбыз жаткан эле да, өлүм төшөгүндө. Фараайту важхаху каннаху варакату мусхафин. Ва кана насу яумайзин вукуфан хальфа Аби Бакр янзуруна илейхи ва кад каду ан яттарибу фа ашара илейхим Абу Бакр ан исбуту. Ошол күнү дейт, адамдар, сахабалар баары турушкан эле дейт. Абу Бакрдын аркасында, Абу Бакр пайгамбарыбыздын жанында турган эле дейт. Адамдар пайгамбарыбыздан айрылууларына чыдабастан пайгамбарыбызды көрүп жүрөктөрү чыдабады дейт. Жүрөктөрү чыдабай ошол жерден чыгып кетүүнү каалап жатышты. Бирок Абу Бакр сахабаларга карап, ордуңардан кыймылдабай тургула, ошол жерде тургула деп буйрук берди дейт. ثم توفي الرسول عليه الصلاة والسلام في آخر ذلك اليوم فما نظرنا منظرا كان أعجب إلينا من وجهه صلى الله عليه وسلم حين ورأيناه ترابه. Ошентип пайгамбарыбыз жан берди дейт. Биз кабырга коюп жаткан учурубузда дейт, жүзүнүн карадык. Ошол жүзүнөн өткөн таң калыштуу нерсе жок эле дейт бул дүйнөдө. Жүзү ушунчалык аппак болуп, нур болуп калды. Андан өткөн таң калыштуу нерсе көргөн жок элек дейт. Валакад да Расулуллах саллаллаху алейхи ва саллям я Анас ибн Малик аксара мин марра. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Анас ибн Маликке аябай көп жолу дуа кылган дейт. Ошол дуалардын бири Аллахумма арзукху малан ва валадан ва барик лаху. Биринчи айтып өттүк бул дуаны. О Аллахым, ага рызкы бер, Анаска деп атат. Мал бер, жана перзент бер, жана берекет бер. Негизи эле пайгамбарлардын дуасын Аллах Таала эч шек күмөнсүз кабыл кылат. Ошентип кабыл кылганын каяктан билебиз? Анас ибн Малик Мадинада ансарлардын малы боюнча эң көп эле дейт. Урпактары, перзенттери, балдары боюнча дагы эң көп эле дейт ансарлардын. Неберелери 100дөн ашты дейт. 100дөн ашты, ошону дагы көрдү дейт. Ошондой эле өмүрүнө дагы береке берди. Бир кылым толук жашады. Ошондой эле Анас Аллах андан ыраазы болсун, пайгамбарыбыздын шафаатына жетүүнү аябай каалап, аябай көп дуа кылат эле дейт. Аябай көп дуа кылып, ушул сөздү аябай көп айтчу эле. Аллах Таала пайгамбарыбызга, Аллахтын өзүнүн элчисине жолуктуруусун аябай көп үмүт кылам, аябай көп каалайм дейт кыямат күнү. Жана ага жолуккан кезде, эй Алланын элчиси, мен Унайс, сенин кичинекей кызматчың Унайсмин деп айтууну аябай көп каалайм дейт. Ошентип Анас ибн Малик ооруп, өлүм төшөгүнө жатып калат. Ошол кезде айтат, өзүнүн үй бүлөсүнө айтат: "Лакинуни ла илаха иллаллах Мухаммадар Расулуллах." Мага ла илаха иллаллах Мухаммадар Расулуллах келимесин мага эскертип тургула деп аябай көп айтты дейт. Сумма золла якулуха хатта мат. Ошентип ошол келимени айтып токтобой айтып жатып жан берди. وقد أوصى بوصية صغيرة كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأن تدفن معه فوضعت بين جنبه وقميصه. Ошентип өлүп жатып, өлүм төшөгүндө жатып, кичинекей бир
таякча бар эле дейт, кичинекей таяк бар эле дейт. Ал пайгамбарыбыздын таягы болчу дейт. Ошол таякты менин кабырыма, менин жаныма койгула деп осуят берип кетти дейт. Жана ошол кабырга коюлганда жанына коюлуп көмүлүптүр. Анас ибн Малик пайгамбарыбыздын жанында 10 жыл кызмат кылып, 10 жыл жашады пайгамбарыбыздын жанында. Жана бул аябай көп хадистерди риваят кылган сахабалардын үчөөнүн бирөөсү. 3 сахаба аябай көп хадистерди риваят кылган. Биринчиси Анас ибн Малик, экинчиси Абу Хурайра радиаллаху анху, үчүнчүсү Абдуллах ибн Умар, Умардын уулу Абдуллах. Ушул 3 сахаба аябай көп риваят кылган. Ошонун үчүнчүсү Анас ибн Малик болгон. Анын апасы Гумайсадан Аллах разы болсун, жана бардык ислам мусулмандарынан, бардык эле сахабалардан, баарыбыздан Аллах Таала разы болсун. Эми ушул окуядан кандай сабактарды чыгарсак болот? Өзүбүзгө кандай пайдаларды алсак болот? Аябай көп ойлонушубуз керек. Биринчиси эле Гумайса, Анас ибн Маликтин апасы Гумайса. Бул ушунчалык чоң курбанчылык кылып жатат. Өзүнүн уулун пайгамбарыбызга берип жатат. Бул пайгамбарыбызга гана берүү эмес, бул Аллах Тааланын ыраазычылыгы үчүн берүү болуп жатат бул жерде. Бул өтө чоң курбанчылык. Азыркы учурда эч ким мынчалык чоң курбанчылык кыла албаса керек деп ойлойм. Ошондой эле бул окуядан ала турган дагы бир сабак, пайгамбарыбыз ата болуунун бир аябай чоң өрнөгүн, аябай чоң үлгүсүн көрсөтүп кетти. Анас ибн Малик айтты, мен 10 жыл жашадым пайгамбарыбыздын жанында. Ошол убакыт, ошол мөөнөт ичинде пайгамбарыбыз мага бир да жолу эмне үчүн сен мынаны кылып койдуң, же болбосо эмне үчүн мынаны кылбай койдуң деп мага калган бир көп жаман сөз айткан жок дейт. Бирок азыр тилекке каршы өздөрүнүн балдарын тарбиялайын деп уруп согуп, бир жерин сындырып, көгөртүп, таяк менен уруп жаман мамиле кылган аталар да жок эмес тилекке каршы. Бирок бул окуядан ала турган болсок, бала жакшы мамилеге дагы, сонун жумшак мамилеге дагы көнөт. Бала жаштык кылышы мүмкүн, укпашы мүмкүн. Бирок кийин жакшы мамиле кылып, жакшы сөздөрдү айта берсек, жумшак боло берсек, кийин өзү эле түшүнүп, өзү эле угуп калат кийин. Ошондуктан балдарыбызга көбүрөөк сахабалардын өмүр баяндарын, пайгамбарыбыздын өмүр баянын, хадистерди, Куран аяттарын маанилерин үйрөтүп, ар кандай аалымдардын окуяларын үйрөтүп, ошого окшогон китептерди алып берип, окутуп, жашыраак болсо өзүбүз окуп, айтып берип, ошондой жашоодо, ошондой тарбия менен чоңойтконго аракет кылышыбыз керек балдарыбызды. Аллах Таала баарыңыздардан разы болсун. Субханак Аллахумма ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха иллаллах вахдаху ла шарика лах, ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулух. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.